Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Орозбаев Мирлан Кубатбекович. Мына өзүңүздөр билесиздер. Таможня дегенде эле буга чейин Раим деп жүргөн көпчүлүк элдер. Бирок азыр мына Раим Матраимов камалды, чыкты. Бирок ошентсе дагы мына таможняда жылыш өзгөрүү болдубу? Жакшы шарт түзүп, сонун жаркылдатып койсо болот. Бул жөнөкөй неменди акылы жетет, демек Bizde şagıl var, sement var. Ошону сементти стяжкалап, асфальт апкелип төп коюш кимдин колунан келбейт э? Казакка кирсең дагы, Кытай любой мамлекетке кирсең дагы биздикинде эми бардак жери жок. Хоп, мен кирбей эле коеюн, башка айдоочулар келди. За границадан келет. Бул жүзү да мамлекеттин жүзү да бул нерсечи эми. Ушу мамлекеттик деңгээлде сонун кыл кими болсо жакшы терминал салып койсо, эл үчүн, Кыргызстан үчүн, намыс үчүн кылып бер жакшы терминал салып, башка келген шопурларга, иностранный келген шопурларга да ушу мындай сонун экен а деп мындай жүрөктөн бир дуа кылып кете турган. Биз айтып Тажикстанды пример коюп, Душанбеге барабыз. Душанбеге кирсең, душевой бар. Как положено, нормально душевой немелер бар. Жок, таможнянын немеси турат как положено иштешет алат. Күнү менен уктатпайт, Ошол эле учурда Раим миллион камалат деп ажооз айтты эле. Раим миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Ал камалып дагы чыкты. Бирок ошол менен таможнядагы акыбал өзгөрүлдү. Балким өзгөрүлүп аткандыр. Бирок биз сиздер менен өзгөрүлбөй жаткан жерлерин азыр чогуу териштиребиз. Өзүңүздөр байкадыңыздар, бул жерде жана Кара Суу деген район бар го, Ош областына караштуу. Жана Өзбекстанга казылган туннелдери менен известный болгон. Мына ошол жерде терминал жайгаштыр, таможнянын терминалы. Ал жерге мына фуралар менен айдоочулар жол жүрүп, көпчүлүк учурда мына Кытайдан жол жүрүп келишет экен, 2 күн, 3 күн. Аныс аз келгенсип ошо терминалда 2 сутка, 3 сутка жатып калышат экен. Эмнеге дебейсиңерби? Жөн эле. Балким мына түштүк таможнянын жетекчиси шалакылыгынан, балким мүмкүн ушул нерсени уюштуруп бере албаганынан, балким мүмкүн ошол түштүк таможнянын жетекчиси ошо терминалга тил өтпөгөнүн айынан иши кылса, аягы келип мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыбал кандай. Терминал тар, Жүк түшүрүш проблема. Условия жок. Жер жок. Эгерде сиздер үчүн условияны жакшы түзүп берсе, не обязательно ушул жерге Кара Сууга тыгылып, же ушул жерге кылып берсе, сиздер үчүн без разницабы? Без разница. Эне болсо, условиясы ошо болду. Условиясы болсо. Көрүп условия жок. Терминал ичине кирип чыксаң, Мен эми азыр эле кирип кетип атам, азыр элечи. Просто айтканыбыз бир гана өкүнүчтүүсү, Кыргызстандын бюджетин толтура турган бирден бир жер ушу Кытайдын жери да, ушу неме да, ушу жол, ушу канал. Ушу жерден канчалаган бюджетке акча түшөт. Ошо башка мамлекеттерге барып туруп мүмкүн Өзбекстанга өтөбүз, буяка өтөбүз, граница мамлекеттин жүзү үчүн мамлекеттин бир деңгээли сыймык үчүн бир сонун шарт түзүп, элдин жүзү, мамлекеттин жүзү, башка келген иностранный шопурлар келет, олордун жүзү жакшы шарт түзүп, сонун жаркылдатып койсо болот. Мисалы, биз Ош Бишкектен экинчи борбор де мында Ош, экинчи борбор. Өзбекстандын мына Андижанына эле кирип, Андижанга эле эмне да? Ол бир терминалына кирсең жөн эле күзгү ака, Аны уктуп күзгү таптаза немеси менен баягыдай. Условия эми майли акча түшөсүн, бирок
Bizge деле майле ма bir намыз үчүн делечи bir ушу Кыргызстан үчүн bir жакшы bir терминал оңдоп сонун кылып койсо ошо экинчи борбор болгондон кийин эки ачмак беле. Бун жөнөкөй деменди акылы жетет демек бизде шагыл бар, цемент бар, ошону цементти стяжкалап асфальт алып келип төп коюш кимдин колунан келбейт. Бул терминал неме? Частныйда булар. Частныйда мамлекеттик эмес да. Частный мамлекеттик да болушу мүмкүн, частный да болушу мүмкүн, лицензия алып жанагы табыс алып кирип алганда. Өкмөткө эч нерсе түшпөсө керек. Частный үчүн ушундай болот да. Шуну бир жерге бир мамлекеттик деңгээлде бир чоң терминал салып, условияны кылып, болду. Тамак аш, столовый, душ, немеле турган комната, бир душ, основный бир туалет. Ошол нерселерди жасап бул кишилер жөн эле отуруп алып эле бизге душ, бизге туалет оңдоп берип аткыла деп баягы эркелеп аткан жери жок. Булар эл аралык деңгээлде айдоочусуңар, Черезден башка мамлекеттин Кытайга кирип көрүшөт, Өзбекстанга көрүп салыштырмалуу айтып атабыз туурабы? Ошол эле коңшу мамлекеттерде айдоочулар үчүн мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн экен. Мына биз жөндөн-жөн айтпай атабыз экен. Казакка кирсең дагы, Кытай любой мамлекетке кирсең дагы бизгинде эми бардак жери жок. Только ушунчалык тазалыкты караган, ушунчалык душу бар, спальный бар, мындай отуруп кино көрө турган жерлери бар. Аябай жакшы жерлери бар. Сөзсүз душу болот. Мындай гостиницалары бар. Камера коюш проблема эмес. Камераны энергия алып келип койсоң турат. Бактарактын арасында алып койсоң турат. Эми камера. Камера важный эмес. Биринчи бул мамлекеттин жүзү болгондон кийин кирип асфальт неме хоп мен кирбей эле коеюн, башка айдоочулар келди, за границадан келет. Бул жүзү да мамлекеттин жүзү да бул нерсечи. Эми канчалаган иностранный водительдер келет, Турциядан келет, Өзбекстандан келет, Тажикстандан келиши мүмкүн. Эми бул ошол. Таксыр менде мындай да, биз мына болсун же мына терминал деген менде нишна мен бирөөнү билбей туруп гыйбат кылбайм багындайчы. Ушу мамлекеттик деңгээлде сонун кылып кимис болсо ham жакшы терминал салып койсо, кимис болсо же мамлекет салабы же частный бирөөсү салабы чоң кылып шарты менен, удобствосу менен эл үчүн, Кыргызстан үчүн, намыз үчүн кылып бир жакшына терминал салып, башка келген шопурлар, иностранный келген шопурларга да ушу мындай сонун экен а деп бир мындай жүрөктөн бир дуа кылып кете турган намазканасы менен, сонун душу менен. Биз мына айтып атат, Тажикстанды пример коюп атты. Душанбеге барабыз. Душанбеге кирсең душевой бар. Как положено, нормально душевой немелер бар. Мен бу жерде мына болсун деп ниет жок. Просто ким болсам сонун кылып шарт кылып, ушу мамлекеттин жүзү үчүн ушу сонун терминал кылып койсо болду, башка эч неме жок. Очередь көбөйгөн малда трассага чейин чыгып кетет дейт. Эми ошол очередке жеткизде коюп патрак оформить кое берсе болобу, мүмкүнчүлүк болобу буларда? Ал үчүн кошумча окошко ачыш керек. Ал үчүн кыйын нерсе болсо керек. Булар менен документинде ар кыл нерселер бар да. Бирдей товар келбейт. Мына ушу жүктүн арасында ар кыл товар келбейт. Ол нерсени чыга билбейбиз нерсени. Жок. Ошондой эле окошкадан дагы эки үчөөнү ачып турса болот баягы. Адамдар көбөйгөн малда. Туурабы? Ал бир эле жерден ысым деген эле шарт жок. Мели жолуңуздар оңдоо болсун, Кыргызстан алыс болуңуздар. Чын айтканда, элдерде азыр ишкерлер көпчүлүк ишкерлер багып атат. Ишкерлердин жүктөрү мына сиздерге окшогон. Гололедко карап айдаган, жамгырга карабай айдаган мына жолдун батырларысыз, бакмат болуңуздар. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр ушул жерге негизинен жугап келген кызматкерлер бул айдоочулар болуп эсептелет. Мына ошолордун азыр условиясы менен тааныштык жана өздөрүнөн сүйлөштүк. Эми алардын айтуусу боюнча мына терминалдын ичине кирип көрөлүк. Шарт жаап коюштук ушулар, Азыр эле мына жер очередь болуп атты эле. Биздин камерабызды көрүп очередь жаап коюштук ошол, Бизди турап көрөйүн. Эгерде киргизсе тартып чыгабыз. Ошол жактан киребизби? Же бияктанбы? Негизинен бажы көзөмөл кызматы ушул территориядан башталат экен. Ассалому алейкум. Не боюнча?
Мен өзüm tanıştık koyda. Atı Nurlan. Ben jönüne. Жаран активист. Da içine girip tartışsak olur mu? Ruhsat verirsen. Ruhsat verirler. Частный собственность. Частный собственность bu yer. Anda mesela siz bu yerde SBS'da işlek geçti. Açımlardan kimler var mı? Starşlar var. Var içki. Haydi çok zaman oldu. Kimisi gereksiz dedi. Emin tanıyıp kimler? Таможниге geldiniz bu şey. Ben azı negizden içinde условияны tartışıp çıkayım dedim. Aydaушылар болгон условия, мүмкүнчүлүк, шарттар кандай? Жакшысын жакшы дейбиз. Кемчилдик болсо айтып коебуз. Кийин келишибизге мүмкүн жасап койсоңуздар ошо оңой беребиз. Кандай дейсиз? Сизге мүмкүнчүлүктөрдөн бир сурашып көрүңүзчү. Сурайын. Болсо болду, болбосо биз дальше тарта беребиз. Өзү негизинен сизге суроо. Ушул частный собственность аты эмне мунун? Терминал. Терминал не дегени? Бими ош сервис. Бими ош сервис. Ушул жерден башталат, а могул жак силерге карабайт. Жок, бул жак мелкоминат. Мелкоминат территориясында. Мына келген иресиз турган машиналар же тиякта турган эмелерге силер жооп бербейсиздер, да? Жок. Негизинен көпчүлүгү өзү ушул таможня, ушул жака келишкендер, Эркештамдан келгендер бул жака келген. Азыр биз келечекте бул жер ачык турду эле. Гүлерибиз менен бул жерди жаап коюп туруп, азыр көрүп турайынчы, мына жерде машиналар келди. Азыр кайталанчы. Рұқсат бермеймін. Жоқ, мен өзі жолыққанға мүмкіншілік жоқ. Уақытым жоқ сен. Менің құтманаға сізге сұрақ. Жоқ. Бая мен мұны жерде бір сыра қарап кеткенде, мұны жер ашық еле машинаға кіріп шығып отыр. Емнеге баруттан жауап қойып. Өзі ереже бойынша қандай? Водитель бұл жаққа келіп тоқтайды, сілерден рұқсат алғаннан кіргіземін. Регистрация болады, да? Әрбір регистрация. Мұны олар жаңағы жылырда беле кіріп кеткендер өзі алып тұр емес болса? Жоқ, алар регистрация болып, онан кіріп отыр. Барды. Мен көрдім ғой бір мына кіріп шығып жатқанын. Мен кем адам емес. Деп баяғы өзімізге тура кеңестерді берсек, түсіндіріп оңалып кетемін бөлімде. Мен берді ситуацияларды сіздер түсінбейсіңдер. Бұл жерде адамдар бар. Мысалы үшін сіз пустой машина алып келесіз, үшеу. Яқта жүйіңіз бар да. Erterak gelip durup bana registrasyon kılıp koyuyorsun. Ben iki maçtan geldi. Hani siz aytmaqçı vurur eti girip geçiyor. Düşündünüz de. Aa, men görsem oşolardı görüp kaldım. Oşolardı görüp kaldım sizde. Dağı biz sizge soru versem bu. Cuma'nın her gününde uşunday очередь менен кирсеби же кээ такыр эле машина келе калган убакыттар бар. Машина воскресенье күнү келди. Калган күндөрү. Aldığında işleri verilmedi dışında. Özlerinin demesi var bayağıday. Представительleri var. Biz geliyoruz, öz как положено. Biz bir işte kılmayız. Gireriz, maçtan toktatıp veririz, arkasını açtırız, arkasını açıp koyup veririz. Ona bokstura. Oldu. Çıkıp nerede şu tamakça oturarız. Bana çal ayda gittiniz, kanatқа düşüyor deyip barız kanatқа düşüyor. Бұл қайсы куртойдук болушу мүмкүн? Не деген сөздөр бар? Илгери бир байларга караштуу болчу да? Onu toşuna yemi. Bilmegen nерсе күмән кылып айткан өзү тур эмес да, өзү үчүн баягыдайчы. Анан билсек эгер факт кылып айтыш керек болчу мынаны. Мынау как положено, эмне таможня. Частныйда бирөө тайтай киргизбей койду. Эчти кандай болгон? Онысын билбейбиз бит туган. Ну, таможня частный болду, а? Таможня. Мен чыкып алган окшойт. Жок, таможнянын немеси турат как положено иштешет алар. Эчнерсе деп айта албайбыз биз, чечтен. Кечкурун каяка жатат атасың? Машинада жатабыз. Машинада жатасың? Ушундай эле зарыл болуп калса, зарыл болсо үйгө кетебиз. Кайра келесиңер сабак? Кайра келебиз. Москвада мен ошто жашагандар үйдө Алыста жашагандар баштада калып калат. Алыста жашагандар жатат да, туугандар жатат. Ассалаумалейкум. Бул жителерге бир-эки жерден звонок келди мага. Мына машина турган, туруп коюп, ала чыгарып мени алып атат. Мына ыңгайсыздык алып келип атабы? Эми ыңгайсыздык алып келип атат, так алып көрсүн. Бул жеке бул көчөнүн аты эмне мына? Мелкоминат. Мелкоминат деген көчө. Негизинен ушул фуралардын айынан жашоочулар үчүн бала чакаган көчөгө чыгып алып берсек, көрсө бар. Эми бар сурасаң үйрөккө кылып турса, жолдон менен кирип берсе, үйрөк. Бирок эми үргүлөркө кылса деле мынау жолду катары жыгылып тосуп калып турган булар. Азыр кирген чыкканга.
Ошол жөнүндө да сурап койдум. Onu mege taşkara koysa normal oltat aka. İşte gümüş akbe birösü gölge kılıp dursa aka jakşı oltat. Haligirov kılbay koysa вообще неудобно oltat aka. Na bu yerde boşa zor, вообще arız yazat aka, bardagi sıkıntı aka. Arız yazasыңар? Arız yazmam da. Ne dep жооп беришти? Жоқ деп атат да, иман жоқ деп атат да. Мүмкүнчүлүк берсин. Ya gölge kılamız deyapti. Кыла албайбыз. Kılamız deyapti, gölge kılıp beramiz. Эми кылабыз деп бирок кылбайбыз. Ya bolalar çıkıp gölge kılıp beryapti. Emin al bolalar çıkıp gölge kılıp berat. Ha, tak em çıkmay koyganda болбой калды так. Каттым машинаны. Мына азыр мына Заңкайга машина келип эшигиңиздин астына токтоп алып атат мондай. Бул водительдер менен эмне деп сүйлөшүп атасың? Бирсере угушкандарда болуп атабы? Түнү менен уктап койду ак. Дар немде. Слухат ак. Тем более курлап иштейт экен. Булго жайдак машина экен, еще груженный болсо вообще эле даңгырайт. Кыйын ак. Мына элдер өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына жапжакшынакай адамдар жашаган бул Мелкомбинат деген көчө экен, э. Мына онун эки чети мына жашоочулар үчүн мына ушундай шарт болуп калыптыр. Бул айтып берип атат, бул агабыз. Арыз дагы жазып көрдүк, түнү менен мушташып дагы көрдүк, кытышып дагы көрдүк. Бирок бул нерсе жөнгө салынбай атат. Кече чейин түштүм, ал жерде тарткан бар. Бул жерден дагы чыгып атышат. И мына жерден дагы чыгып атат. Мына көчө. Ушундай элдер үчүн удобство болуп атыптыр. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, күн түн бул жерде ушундай пробка. Мына мыякта тартчы мыналарды көрсөтсөң. Мына азыркы кечеги биз күндүз келип тарткан көчөнүн азыр акыбалы мынандай. Бул кеткен машиналар. Жүр азыр ичин көрүп тартайлы. Салмаспы. Машиналар каяқта турат азыр, Айф? Тамырнабы? Туру бар, келет. Булар эмне турат мына машиналар? Мына машина тосуп калды, бияка рухсат сураганы кеттилер. Азыр кесе мына сике атып чыгат да. Ага чейин булар мындай пробка кылып тура береби мына жолдордо? Пробка эмес, мына бияка азат, мына чыгып кетет да. Evet. Бул азыр саат мына 9. Кечки 9. Мына машиналардын турган учуру. Эми көпчүлүгүңүздөр азыр суроо беришиңер мүмкүн, ичиңизден ойлонушу мүмкүн, бул эмне деген турса тургандыр депчи. Бул өзү мындай кылганга мүмкүн эмес. Булар деген машина сүзүп кетпесин. Булар деген бул жерде шарты өтө жакшы эмес болгондуктан эл аралык деңгээлдеги стандартка жооп бербегендиктен мына ушундай кыйынчылыктар туулуп, мына машиналардын мына очередь болуп турганы. Мыякта тартып койдум алдын, очередь күтүп туруп аткандар. Биз атайын кечкурун келип тарттык. Буларда деген кече күндүзү биз тартып кетпедик беле бул жерде. Маалымат келиптир дагы айдоочуларга чалыптыр. Буларда эми рычаг деген бар да баягы. Бул жер пробка болуп кеткенде жерден бирөө келип уламп тартып атат. Машиналарды бул жака абайлагыла деп жөн эле искусственно тиги Каратай деген жер бар. Ошол жерде таразасы дейби, иши кылса буларда тааныш билишик бар да, бул акчалууларда. Айтып, ал жерден жөндөн машиналарды кармап, бул жакта пробка кылбаш үчүн ошол жакта кармаган учурлар болуп атат да. Камера келе атат, меймандар келе атат деп айтып атышат, э? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Силер айдоочусуңарбы? Же бияқта сотрудниктирсиңерби? Айдоочубуз. Айдоочу. Могу машиналардын ээлери. Кача болду келгениңиздерге? Келгениңиздер канча болду? Бүгүн келдим. Жок, саат канчаларда келдиңиз? Обедтен кийин. Обедтен кийин, э? Мына азыр саат 9 болду, э? Саат 9 болду. Демек 6 сааттын ар жак беринде турасыздар, э? Эмне шарт менен ушундай туруп калдыңыздар бул жерде 6 саат? Жүк кебей калып турат экен. Мына сыртта тура берет машинаңар, э? Ичине киргенге. Сиз ким болуп иштейсиз? Мен ушул жерде күзөтчү, ахан. Ичине кирип тартсак болобу? Силер кимсиздер? Биз эми жарандык активисттербиз. Менин атым Мирлан. Жеңиш. Уруксат жок, э? Жарандык активисттерге чакыртып турабыз. Кимдерге уруксат ичин тартканга? Эч кимге уруксат.
ичимди. Айдоочулар эгерде тартсачы ичин кирип кеткен айдоочулар тартса. Не максатта? Жөн эле мына шарттарды, туалет начар дейт, ичи чаң дейт, асфальт жок дейт. Айдоочуларга эми запрет коюп атпайбыз тарткан. Өздөрү билет. Сиз бул терминалда кандай кызматкер болуп эсең? Күзөтчү. Күзөтчү. Аты жөнүңүз ким? Разаков Жеңишбек. Жеңиш мырза. Ичиндеги макул суроолорду азыр бере беле коеюн эми. Мүмкүн башчылыгыңа. Башка кишилерге берсеңиз. Шефтериңерге. Мен сизге жөн эле мындай суроо берейин. Мына сырттагы турган машиналардын пробкаларына сиз эмне деп жооп берет элеңиз? Бул эмне себептен сыртта пробка болуп, мына жөнөкөй жашоочулардын үйлөрүнүн алдын тосуп чоң трассага чейин фуралардын тизилгенин биз тартып кеттик да. Булга эмне деп жооп берет элеңиз? Эмне себептен ушундай болуп атат? Себеби бул жерде груженный бар, анан кийин пустойлор, КамАЗдар турат көбүнчө. Пустойлору Өзбекстандын жарандары, өзбек уналар жүк күтүп турушат да. Иркештандан келет. Иркештандан жүк келгенде кранна бул машиналарга перегруз кылып беребиз. Анын документтерин бүтүн алып чыгып кетет. Демек өздөрү каалагандай тура берет. Ага силер жооп бербейсиз. Эми биз түйүп салбайбыз. Дагы бир кошумча нерсе. Эмне эле бул чет жерде турган машиналарды видеого тартып атасыңар деп ойлошуңуздар мүмкүн да. Бул жер терминалга карабайт. Бул жер жөнөкөй эле көчөлөр. Бул окшогон машиналар күн-түн ушундай келип тыгылып, пробка создавать этип, мына жерде жай баракат жашаган тургундарга дагы аябай өзүнүн зыяны тийип атыптыр да. Ошол себептен биз ушундай материалдарды кылып атабыз. Бул нерсени мен силерге мындай айтайын. Болтурбай койсо болот. Анын үчүн мына терминал аябай жакшы иштеш керек. Жакшы иштесе, мындай нерселер болбойт деп ойлойм да. 20 жылдан бери ушул шоферлук кесипти аркылап келебиз. Анан кеттиңиз Нурбек мырза, мен сизге атайын суроолорду берейин. Жүрүңүз мындайраак жолдон мындайраак басып алайлы. Бул жерде эч бир баягындай переживать эте турган нерсе эмес, жөнөкөй эле кыска-кыска сизге суроо. Сиз бул жерде чоң мына фура айдаган водитель катары бияка бат-бат келип турасыз, бат-бат келип турасыз. Эми сизге суроо. Сиз көбүнчө мына Кытайдан, Эркештамдан жүк алып чыгасыздарбы? Эркештамдан Кытайдан чыккан жүктөрдү бул жакка алып келебиз көбүнчөсү. Анан ошол эми Эркештамдан көпчүлүк учурда жүк менен чыкканыңызда мына ошко чейин канча убакытта келесиздер? Аркыл жайдын күнү 8 саат, 9 саат, эгер техника бузулбай жакшы келсе 8 саат, 9 саат жүккө карайт. Бир күн деп коелу, наверное. Кийинки суроом, ошол жерден ошончо чоң жолдорду басып өтүп, кыйынчылыкка карабай келип, анан мына ушул терминалга келип, күтүп калган учурларыңар болобу сиздердин? Сиз эле эмес, мына көпчүлүк айдоочулардын. Албетте болот. Ошончолук кыйын, кээде техника бузулуп калат, кээде жеңил эле келебиз. Жүккө карайт да, особенно. Жүк оорук болуп калган болсо көбүрөөк 1 күн, 2 күн убакыт кетип калат кээде. Анан кыштын күнү особенно кыйын. Мына 60 километрден баштап 200 километрге чейин аралыгы бүт перевал. Барыш, келиш да перевал. Анан кыштын күнү аябай оор. Анан келгенден кийин, бул жерге келгенден, терминал келгенден кийин. Ар кандай. Кээде 1 күндө түшүп калат. Атак бир 2 күн, 3 күн. Булардын 3 күн немеси бар. 3 күн кармап туруп, 4-чү күнү гана жүк түшүрөт да. 4 күн ушул жерде машинада айдоочулар күтүп калган учурлар көп катталат да? Болот. Ошол учурда сиздерге күткөндөр үчүн бир условия түзүлгөнбү бул жерде? Душпу же туалеттерби же бир жатаканасыбы бир түзүлгөнбү бул жерде? Шарттар ошондой? Жок, андай шарттар жок. Бирок андай шарттар ошол эле учурда мына Өзбекстан, Тажикстан, Кытайга барсаңыздар, кээ бирде жүк болгондо. Андай условиялар барбы? Албетте, ал жерлерде мисалы үчүн биз Өзбекстанга азыркы учурда Өзбекстанда анча-мынча Өзбекстанга кирип турабыз, Ташкентке, Анжанга, Наманганга ар бир шаарына кирсең, өзүнүн отдельный терминалы бар. Терминалдын ичинде эми айтпай эле коелу, шарттар бардыгы бар. Асфальт, жок, асфальт эмес, бетон, көзгүдөй жылтырайт. А биздин терминалыбыздын ичи акыбалы ушу. Мен билгенден канча жыл болду эсимде жок. Ул ушу чаңган, туалет, душты айтпай эле коелу. Андай душ деген условия жок. Туалеттердин акыбалдары эми
айтпай эле коелу. Биз ал жөнүндө да биз видеолорду көрсөтөбүз. Нурбек мырза, айтыңызчы, ушул нерсени жакшы кылып койсо болобу же чындап эле бизде кыйынчылык болуп, бул терминалдын ээлеринде акчалары жетпей, ушул нерсени кыла албай атабы? Оңдосо болмок, бул эми частный собственность дейт. Менчик ээлери же мамлекетке караштуу тошуна билбейбиз, бирок таможня бул терминалдар частный болуп айтылганы менен бул таможняга караштуу ишканалар болуп айтылат да. Демек, эл аралык деңгээлде стандартный кылыш үчүн ушундай нерселерди кылып койсо болот эле да? Болот, албетте. Эми мен баягы күнү кече күндүзү келип тартып кеттим. Ошол жерде айдоочулардын бир бактын түгүндө бир кафеде отурганын көрдүм да. Кичине ашканасы бар. Эми жайындагы бактын түгүндө отурасыңар. Кышында кандай кылып, кайсы жерде отуруп тамактанасыңар бул жерде? Кышында деле ошол эле жерде кичине будкасы бар. Ал жерде кичине жылыткысы бар. Эми тамактанып турганын азыраак болсо условиясы бар да. Ал неменин терминалды карабайт. Сырттагы адамдар терминалга жүк ташуучу унааларды айдап келген водительдер караш керек да, алар көчөгө машинасын алып калып көчөгө айдай бербей. Анан силер ар жерде жүрөсүңөр да. Дагы сизге суроо. Азыр мынау терминалга карабаган бул жөнөкөй көчө. Ушул жердеги машиналардын турган акыбалына кандай деген сиз көз караш бересиз? Бул эмнеге турушат булар оюңузча? Булар мисалы үчүн сырттан келген машиналар буларда жүк күтүп турат. Бул жактан добро бербейт. Добро берсе гана кирип жүк алышат. Анан кээ биркилер өздөрү жүк тандап калган учурлар болот. Анан терминал ичине жүк батпай калган учурда вообще киргизбейт. Көчөнүн сыртында жатасыңбы, жүктү карап жатасыңбы, өзүң ишиң. Чыккыла дейт болду. Жок, чыккыла эмес, киргизбейт. Бул постоянно эмес. Кээде ушундай случайлар болот. Кирбей калганда сыртта жүктү карап машинанын ичинде жатышка туура келет. Эми дагы сизге суроо. Кече могу жерде бир кичине эфирлерди кылып кеттик элек. Кандайдыр себептер менен булардын башчылыгына жеткенби? Бүгүн дагы фуралар көп келет деген маалымат буларда болгон да. Анан булар звонок этип, Каратай деген жерде силерде тараза барбы? Асыгой бар. Ошол жерге чалып, эптеп бир шылтоо менен ошол жерге көп пробка кылдырып, ошол жерде кармагыла деген маалымат түшкөн окшойт. Мен да водительдер айтып атат. Биз ошол жерде жөндөн эле кармап, анан чалып, азыр пока үйүңөргө кете бергиле, анан биз силерди чакырабыз деген учурлар болуптур да. Ушундай нерселер канчалык туура? Бул мындай нерсе терминалга качан машина батпай калганда, аны эмнеге батпай калат? Терминалдын ичи кичине, аянты кичине. Анан Өзбекстандан келген машиналар, бүт сырт жактан келген машиналар, өзүнүн ички машиналар баары бирип келгенде жүктөгөнү да, пустой да, груженный да баары ушул жерде болгондо батпай калган учурда бул көчөгө дагы толуп калат, көчөгө батпай жолго чыгып кетет. Кедечи. Ошол учурда ал жерде таможенный контроль бар. Каратайда. Ал жерден бул жака кое бербейт. Сейф пакетти алып туруп ушул жерде жатасың, же болбосо үйүңө барып турасың. Кайсы бир убакыттан кийин терминал бошогондо анан терминалга барасың деп. Водительдерге ушундай түшүндүрмө берет таможенный орган. Бирок мен сизге мындай айтып коеюн, ал нерсе туура эмес. Себеби таможенный контроль деген сөздө сиздер ал жактан чыккандан кийин бул жакка сопровождение менен келип кирип кетишиңер керек. Көчөдө калагандай жатып, анан үйүңө барып тур, анан биз чакырабыз, же буяк пробка болуп кетти, силер туура түшүнгүлө деген сөз туура эмес. Сиздер дагы мына айдоочулар мындай нерсенин маалыматты алып, өзүңүздөрдүн укуңуздар туура колдонуп, биз көчөдө жатканга болбойт экен, биз сопровождение менен келип, ошо терминалга урган боюнча кирип кетишибиз керек экен деген сөздөрдү силер айтып жайылтышыңар керек. Анчалык нерсеге көп моюнсуна бербеш керек. Бунун баардыгы туура эмес. Мыйзам бузуу деп айтам да. Рахмат, Нурбек мырза, дагы бир кошумчаңыздар барбы? Ушул эфир балким бийликтегилерге жетет, балким ушул жердин башчылыгына жетет, айдоочуларга жетип, мүмкүн алдын алып бири-бириңерге кеңеш берип, мүмкүн жашоону оңдогонго, мүмкүн бир сиздин бир төр сөзүңүз, салымыңыз тийип калаттыр. Кандай деген кеңештерди берет элеңиз? Биз эмне дейбиз? Ушунчалык ушул жерден нан таап, ушулар менен иштешип жүрөбүз. Эми аздыр көптүр бардыгы булар менен мамилебиз жакшы. Бирок ушунчалык болгондон кийин канча жылдан бери ушул эң мамлекетке бюджетте көп толтурган тармактын бири ушу бажы тармагы. Конечно. Ошончо болгондон кийин ушул терминалдын ичин асфальттабаса дагы бетондоп туруп, жакшылап туруп, азыраак бир часын бетондоп, дагы бир учурда дагы бир часын ошентип жакшы шарт түзүп койсо жакшы болмок.
Ал жерден бурулганда таштар ыргып барып, машинага тиет, машинанын лобовойуна тиет. Кыскасы шарт түзүп койсо жакшы болмок да, биздин айтарыбыз ошол. Анан бул жер эгер терминалга ушунчалык батпай кеткенден кийин бизди бул жака зордоп алып келип көчөдө кармашты, же бул жака эми кээде эрте эле чыгып кетебиз. Келгенде жүктү даяр машина болуп калган болсо перегрузил эле случайно. А так 3 күн 4 күн кармабай да. 3 күн 4 күн биздин убактыбызды алат. Ошол. Андан көрө башка дагы бир терминалдарды ачып туруп, машиналарды мындай пробка кылбай эле жакшы шарт түзүп койсо, баарыбыз үчүн эле жакшы болмок. Балким сиздер бул ушу эми көчөдө фураны дагы садыржап барып камчы ташыйп карайтпы деген суроолор болушу мүмкүн. Жок, карабаса дагы ошол 2 киши ишенип койгон адамдарды контролдош керек. Үстү жактан чалып, Бишкектен чалып, буяктын чоңдорунан сураса, бардыгы жакшы деши мүмкүн. Жок, жакшы эмес экенин бир чет-четинен көрсөтө алдык деп ойлойм. Видеого лайк басып, каналга катталып, жанындагы коңгуроону басканды унутпаңыз.